Акчаңыз болсо, акылыңыз болсо, мына ушул жерди бүгүндөн калбай алып коюңуз. Биз азыр Өзгөн шаарынын Ильчевка айылында турабыз. Болгондо дагы центрде. Эми мен биринчи эле жакшы жерине келе турам болсо, караңыздар. Мына ушул үйдөн чыккан болсо да, мына ушул жерде 1 мүнөт жүрсөңүздөр мектепке барат экенсиздер. Экинчи жакшы жерин айта турам болсо, сиз балдарыңызды бала бакчага эртең туруп кыйналбайсыз. Алыс жакка барбайсыз. Жакын. Ана столбаны көрүп атасыздарбы, достор? Ага дагы 2 мүнөткө жетпей барат экенсиздер. Эми жакшы жерине келе турам болсок, бул центр деп айттык го, мынакей караңыздар. Мына жерде чоң трасса көчөдөн бул жерге чейин примерно 2 мүнөт жүргөн болсоңуздар ушул жерге келет экенсиздер. Жүрүңүздөр. Жолдун бою биринчи линия. Кааласаңыз мына ушул жерге бир катар магазин салыңыз, кааласаңыз бильярд кылыңыз, жана башка под бизнес кылып иштетсеңиз дагы болот экен. Анан мына ушул жерге кааласаңыз Ильчевка Форель деп туруп ушул жерге бир чайкана ачып койсоңуз дагы элдер келе берет экен. Достор, мына сууну көрүп атасыздарбы? Негизи өтө көпчүлүк жерлерде суу проблема. Сизде мындан кийин суу проблемасы чечилди деп коюңуз. Мына ушул жерде чоң турба бар экен, ушунун жарымы менен эле мына келген суу өтөт экен. Суудан мындан кийин проблема чечилди. Эми жүрүңүздөр. Мына ушул жер жалпы сотиги 8 сотик чыгат экен. Үйү менен үйүндө азыркы убакта убактылуу жашап тура турган 4 бөлмөсү бар экен. Мына ушул жерде жашасаңыз болот экен. Баасына келе турган болсок, 3 миллион 200 миң сом бир аз кеми бар, анан сүйлөшүү жолу бар. Жакшы жери мына ушул жерден баштап туруп 5 мүнөткө жетпей сиздер мал базар, дордой базар бардыгына жетип барат экенсиз. Мисалы, кийим-кече алып сатам же жана башка мал алып сатам десеңиз, мал жерге малкананын сарайсыздагы буканы, арашан койлорду багып туруп эле мал базарга алып чыгып туруп сата берет экенсиздер. Так, жер өтө сонун айылдын ортосу, так центрде, тегиз жерде жайгашкан. Жер боюнча эч кандай проблема жок. 4 тарабыңызда тең кошуналар бар. Ээсинин айтымы боюнча кошуналар аябай золотой кошуналар, мына сиздин кошуналарыңыз болот экен. Ушул жерде 1, 2, 3, мына жерде 5 чакты, мына жерде жакшынакай болгон кокон гиляс, анан кийин алма, шабдалы бар экен, достор. Эшигин алдына 1 КАМАЗ мына жерде жакшыраак шагылды дагы төгүп коюптур. Үйүн мен мындай кылып бир катар көрсөтөйүн алдыңкы бетинен. Мына ушул алдыңкы бетине пластик айнек болду экен. Анан мына кире бериш эшиктерин мындай жакшынакай пластик айнек кылып коюптур. Эми иштерин бир катар эле мындай көрсөтүп кое турган болсок, достор, ичиндеги эшиктер да жыгач эшиктен, пластиктен. Эми мына ушул жерде сиз жаңы үй салгыча ушул үйдө жашап турсаңыз болот экен. Квартирадан квартирага көчкөндүн кереги жок. Документтери таптаза, эч кандай банк көргөн эмес, эч жерде залогбукта болгон эмес. Сиз биринчи хозяин болосуз, буюрса аласыз, келишип калган болсоңуз сразу документти өткөрүп берем дейт. Эгерде акча жагынан проблема болуп калган болсо, сиз банкка барасыз. Банкта сизде мына 3 миллион 200 миң акчаны одобрить эткен болсо, сразу ээси телефонмен үйдү силерге өткөрүп берет. Мындай кылып көрсөтүп койдум а, туугандар, караңыздар. 4 тарабы тең кошуналар бар, чек аралары такталган. Кийин сиз сатып алгандан кийин бул жерде эч кандай проблема болбойт экен. Сууну айттык, светти айттык. Кыскасы, алган адам эч качан өкүнбөйт. Азыркы убакта өзүңүздөр да билесиздер, бардык рекламаларда жада калса телевизорлордон көрсөтүп атат. Мондой үй салганга, баягы чоң ишканаларга жер берилбейт деп атат. Мына ошондуктан бүгүндөн баштап уже чектердин баалары өсүп кете берет. Эгерде мына ушул жерди сиз азыр 3 миллион 200 миң алып койсоңуз, буюрса 1 жылдан кийин жакшы эле сизге мөмөсүн берет деген ойдобуз. Достор, кимде ким Өзгөн шаарынын Ильчевка айылынын эле центринен ушундай 8 сотик чек анан 4 бөлмөлүү үй менен алам десеңиздер, силерге жакшы мүмкүнчүлүк. Видеону достор менен бөлүшүп коюңуздар. Анан кийин мына телефон номерлерди көрүп атасыздар, жакындатып биз силерге көрсөтүп коебуз. 0552 03 19 88 номерге чалсаңыздар, WhatsApp дагы, связь дагы бар. Окуп KG канал ар дайым сиздердин кызматыңызда. Кызмат болсо, кайла бересиздер.